Assalamu алейкум, Талас. Эсен Кыргызмен байланышта. Бүгүнкү күндө Таластагы Жия бизнес ассоциациясынын офисине келдик. Эмне үчүн келдик? Сиздерге пайдалуу маалымат алыш үчүн келдик. Өзгөчө бизнесте жүргөн ишкерлик менен алектенген жана стартаперлерге дагы аябай пайдалуу болот деген ойдомун. Катталабыз, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Бул ассоциациядан кандай сиздерге пайда болушу мүмкүн? Кеттик. Эмесе ичине кирели, бутту чечип берет экенбиз. Жия бизнес ассоциациясынын урааны өзгөрүктүү ишкер О, келесиздер. Ассаламу алейкум. Калайсыздар? Рахмат, кош келдик. Буюрса, биздин эми катталуучуларыбызга бир экскурсиядан баштап, өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүңүздөр боюнча тааныштырып өтсөңүз улам эке. Жакшы, кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Урматтуу Кыргызмен YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз кош келипсиздер. Биз мына Жия бизнес ассоциациясынын Талас облустук филиалынын офисинде турасыздар. Жалпы байке тааныштырып кетсек анда, биз бул жер биздин жалпы иш зонабыз. Бул жерде биздин жалпы командабыз отурат. Биринчи эле отургучта биздин пиар консультантыбыз, старший пиар консультантыбыз Сезим Айым. Ал эми бул жакта Нурсултан мырза бизде жана маркетинг жагынан консультация берет. Андан кийин юрист консультантыбыз бар. Андан кийин бул жакта финанс консультантыбыз бар. Анан мүчөлөр менен иштеген менеджерибиз Рысбек бул ишкерлер менен иш алып барат жалпы. Сонун. Биздин жалпы иш зонабыз ушул жер. Командада ушул комфортабелдүү, жылуу уже чечинип алыш керек экен, 6 киши отурабыз. Азыр жүрүңүздөр, бияк таанышып коелу. Кофе машинкалар менен заманбап сонун экен, офис. Бул жак биздин конференциябыз. Өзүңүздөр билесиздер, биз ишкерлерге ошол маалыматтык жолугушууларды, бизнес жаатында билимин жакшыртуу максатында семинар тренингдер өткөрөбүз. Ушул жерде тренингдер өткөрөбүз. Биз телевизор коюлган, негизи интернетке уланып, ушул жерден жыйындар өткөрсөк болот. Биякта проекттер коюп беребиз, доска, бүт шарт каралган. Ишкерлер келип, ушул жерде жолугушууларды өткөрүп, кандайдыр бир келишимдер түзүп кетсе болот. Бардык ишкерлер үчүн, бардык жарандар үчүн ачык бул жер. Эң сонун. Бардык ишкерлер жана жарандар үчүн эшик ачык дейт. Келип маалымат алып кетсеңиздер болот. Комфортабелдүү экен. Дагы бир рет айта кетейин, эми негизги суроолорго өтөлү, урматтуу достор. Улан мырза, кайсы жерден жай алабыз? Эмесе Улан байке чу дегенде эле ушул Жия тууралуу бизге маалымат бере кетиңиз. Жия бизнес ассоциациясы 2006-жылы түптөлгөн. Ушул бардык облустта азыр бүгүнкү күндө 7 облустта 8 офис иштейт. Таластагы филиалыбыз 2013-жылы ачылган. Биз өзүңүздөр билгендей, ишкерлерге ошол бизнес жаатында билимди жакшыртуу максатында семинарларды, тренингдер өткөрөбүз. Андан сырткары соода саттыкты жакшыртуу максатында көргөзмөлөрдү, форумдар өткөрүп келебиз. Ошондой эле дагы тажрыйбалуу максатында ошол бизнес турларды уюштурабыз. Кыргызстан ичине чет өлкөлөргө бизнес турларды уюштуруп келебиз. Анан 2020-жылдан бери ошол ишкердик колдоо борбору Таласта иштеп келет. Бул борбор бүгүнкү күндө 5 облустта ишмерлик алып барат. Бул Баткен, Ош, Жалал Абад, Талас, Ысык Көл облустарында ишмерлигин жүргүзөт. Бул жакта ошол юрист консультант, маркетолог, финансист, анан пиар консультацияларыбыз бар. Базалык консультациялар бүт баары акысыз түрдө берилет. Биз Талас филиалы ошол Талас облусундагы бардык ишкерлерге консультациялар берип келебиз. Бүгүнкү күндө Жияда Таласка 100гө чукул ишкерлерибиз катталган. Ошол ишкерлер ар кайсы багытта ошол ишкерлерибизге жогоруда айткан маалыматтарды берип, кызмат көрсөтүп келебиз. Кимдер мүчө боло алышат? Туура суроо бериңиз. Ассоциацияга катталуу үчүн негизи ошол мамлекеттик каттоодон өткөн ишкер болуш керек. Бул патенти же болбосо көбөлүгү болуш керек. Анан паспорттун копиясын алабыз. Анан биз тараптан эки тараптуу келишим түзүлөт. Анан ишкер тууралуу жазылган анкета бар, ошолорду толтуруп кабыл алабыз. Юридикалык баягы каттоосу болуш керек, Мамлекетке салым кошкон, салык төлөгөн. Сон. Так, ошондой эле жана конференция залдан айтып койгонуңузбу? Жалпы жарандарга дагы катышса болот депчи, ал кайсыл эмне боюнча айтып өттүңүз? Биз ошол ишкердик колдоо борбору консультанттар менен
шаардын өзүндө эле эмес, облустун райондоруна да чыгабыз. Башка райондорго да барып, ушул райондогу ишкерликке кызыккан, же иш баштайм деген, же иши бар ишкерлерге да жолугуп, маалыматтар беребиз да. Же болбосо ишкерлер бар, кайсы жерде жолугуп сүйлөштү, партнер менен кайсы жерде жолугушту билбей атса, же консультанттын коштоосунда бир жолугушуу өткөрөм десе, мына бизге да келсе болот деген ойду айттым да. Бизге келип, биздин ушул офисти колдонсо болот. Жана биз дагы ошол райондорго чыгып, ушул жалпы элге, ишкерлерге мындай маалыматтык жолугушууларды өткөрөбүз. Сонун, демек эгерде сизде идея бар, ошону баягы реализациясын кааласаңыз, бизнес баштайм десеңиз, анда буякка кайрылса болот экен, Анан мүчөлүк боюнча баягы кандай келишим түзөсүз дедиңиз, баягы тартиптери кандай, акылары кандай, шарттары кандай? Негизи ассоциация деген сөз өзүңүздөр билгендей, бул бирикме. Бул мамлекеттик эмес. Бул ассоциация өзүнүн ишмердүүлүгүн ошол ишкерлердин каржылоосу менен төлөгөн мүчөлүк акысынын негизинде иш алып барабыз. Ассоциацияга ошол ишкерлер бизге келип катталат. Анан төлөмдөрүбүз бар. 3 категориянын негизинде төлөм жүргүзөбүз. А категориясы айлык төлөмү 3000 сом, Б категориясы айлык төлөмү 1500 сом, С категориясы айлык төлөмү 750 сом. Айырмалары кандай? Айырмалары акылуу иш-чара болгондо ошол скидкалар каралган. Мисалы үчүн С категориясы толук төлөп катышат, маалымат алган гана мүмкүнчүлүк алат. Ал эми Б менен A'да болсо, Б категориясы 10% жеңилдик алат. Бул иш сапарга чыкканда же бир акылуу иш-чара болгондо. Ал эми А категориясы болсо 15% жеңилдик алат. Жана дагы айырмачылыгы иш сапарлар болгондо биринчи кезекте А категориясын карайбыз, анан кийин орундар болуп калса анан Бга өтөбүз. Коммерциялык сунуштар приоритет ага көбүрөөк коюлат, Коммерциялык сунуштарны ошол Кыргызстан боюнча таратканга жардам беребиз. Мисалы А категориясында 2 ишкерди, то есть өзүнүн командасынан 2 адамды группага кошуп беребиз. Өзүнчө бизнес шернери болуп турат. Ушундай бир өзгөчөлүктөр бар да. Жалпы алганда. Баягы чет өлкөгө болгон саякаттар боюнча мен билем, соцмедиадан да байкап турам, Япония, Германия ошол жактарга барып каталга кимдер катышат? А, Б, Сылар бул мындай поездкаларда ошо биринчи кезекте А категориясында ишкерлер карайбыз. Андан кийин Б категориясындагы тармактарына жараша тандайбыз да. Ошо 2 категориянын ишкерлери көрүп барып келет. Окей. Дагы кандай артыкчылыктар, пайдалары бар ЖИА боюнча? Так, туура суроо бердиңиз. Бизге негизинде ишкерлер келип катталганда ушул силерге катталса кандай пайда алабыз деген суроону беришет. Эң биринчи кезекте бул нетворкинг деп айта алам. Өзүңүздөр билесиздер, нетворкинг аябай маанилүү. Маалыматка ээ болуш үчүн, ошондой эле жаңы тааныш арттырыш үчүн, өзүнүн тармагында, башка тармакта тажрыйба алуу үчүн бул нетворкинг маанилүү да. Байланыш, башка ишкерлер менен таанышуу, таанышуу бир платформасы десек болот да. Мисалы үчүн студенттердин өзүнүн платформасы бар, жаштар комитети сыяктуу, кайрымдуулук фонддордун өзүнчө немеси бар. Бир топ башка ар кимдин өзүнүн тармактары бар, бирок ишкерлер кайка барат дегенде ушул ассоциацияга келсе болот да. Ассоциацияда максаты, алып барган иштери окшош адамдар табат. Ошол эле учурда эки ишкер башы бириккен жерде бир жаңы идея пайда болот. Биз билбейбиз, мисалы үчүн ишкер менен сүйлөшүп отура бересиң, бирок эки ишкерди байланыштырып жолуктурганыбызда экөө партнер болуп иштешип кеткен учурлар аябай көп. Бул бир эле Таласта эмес, башка облустар ишкерлер менен дагы партнер болуп кеткен учурлар бар да. Сонун бир мүмкүнчүлүктөр учурдан пайдаланып, жалпы Талас облусундагы ишкерлерди же иш баштайм деген жарандарды чакырып кетебиз. Келиңиздер, биздин ассоциацияга келип, маалымат алып, ошондой эле бизнесиңизди өнүктүргөнгө, өстүргөнгө бир сонун бир мүмкүнчүлүктү пайдаланыңыздар. Дагы бир кошумча нерсе, ЭКУнун Бишкектеги программалык кеңсесинин каржылоосунда айымдар үчүн гранттык программабыз ушул Талас ЖИА жана ишкерди колдоо борбору менен бирге ишке ашырылууда. Бул жерде биз ушул ишкер айымдар үчүн окутууларды уюштуруп, жыйынтыгында ушул каржылоо маселесин карап беребиз. Айымдар үчүн, Айымдар үчүн. Уктуга айымдар. Окей, кийинки суроо, нетворкинг деп айтып кеттиңиз.
байланыш, связь. Мисалы, бизде идея бар дейли, инвестиция табуу боюнча ушундай бир балким эме мүмкүнчүлүк барбы, жардам берүү, консультация кандай кыласыздар? Нетворкинг боюнча айта кетсек, биз негизи ошол эл аралык уюмдар болсун, мамлекеттик мекемелер болсун, бул түз ар бир ишкер менен байланышып чыкканга мүмкүнчүлүктөр жетпейт, өзүңүздөр билесиздер. Бул кандай болот? Ассоциациялар менен биргеликте иш алып барат да, уюмдар менен. Ошо ассоциация биз сыяктуу мекемелер менен иш алып барып, ошол маалымат жеткирүүдө биринчи кезекте бизге келет. Анан биз ошол өзүбүздүн мүчөлөргө, анан башка ишкерлерге мындай маалыматтар таратып беребиз да. Бирден бир артыкчылык десек да болот. Маалыматка эң биринчи кезекте ээ болушат биздеги ишкерлер. Анан ошонун негизинде, мисалы үчүн, эл аралык уюмдар болсун, иш-чара өткөрүү планда болсо, биз менен бирге өткөрүп, биз ишкерлерге таратып берип, ишкерлер ошол жыйынга келип, ошол жерден инвестиция тартканга же консультация алганга бир мүмкүнчүлүктөр алат да. Ушундай бир площадка десек да болот. Площадканы колдонсо болот. Эң сонун. Ассаламу алейкум. СМ Кыргыз менен байланышта урматтуу Талас облусунун ишкерлери, тургундары, эгер сиздер өз кызматыңыздарды, бизнесиңиздерди, продукцияңыздарды жарнамалоону кааласаңыздар, бизге кайрылыңыздар. Биздин команда сиздер каалагандай кылып TikTok, YouTube, Instagramга профессионалдуу фото, видео тартып беришет. Жана ошондой эле бизде SMM кызматы каралган. Сиздер болгону белгиленген номерлерге кайрылыңыздар, келиңиздер, бизнесиңиздерди чогуу өркүндөтөлү. Барыңыздар кайрылыңыздар. Саламатсыздарбы? Мен атым Нурия Исакова. Мен ошо жыян мүчөсү, 2 жылдан бери мүчөсү боломун. Бул жактан мен аябай көп эң биринчи маалымат, информация катары пайда жардам көрөм. Андан тышкары ар кайсы проекттерде катышамын. Кээ бир проекттерди утуп, абдан ийгиликтүү бул балдардан жыян өзүнүн ассоциациясынан чоң жардам алам да. Анан мен ойлоймун, ошо айымдар, ошо менин жашымда айымдар үйдөн чыгып, ушундай ассоциацияларга кошулуп, биригип, анан көп жумуштарды жасаса болот. Андан тышкары баягы Instagram аркылуу ошо көп проекттерде жана онлайн сабактарда катышканда мен кээ бир жерлерди түшүнбөй калсам, ушул жерге чуркап келип эле балдар түшүндүрүп бергилечи, мына документ кандай кылат. Акыркы эле проектте эме 3 айлык проектти мен утуп алдым. Ошо Средний Азияда ошо айымдар информация аркылуу ошо соцсетиден жардам алып, анан через соцсети продажа кылыш үчүн 3 айлык бизде Средний Азиядан эме окутуп атат. Анан ошо презентациясын жазганда мен чуркап келип бирден ошо жыян балдары ошо сезим менен акылдашып, чоң презентацияны жазып туруп, анан уже аны даже баягы уже эмет койдум да. Кандай десем, защита кылып койдум. Жактап койдум, защита кылып. Мен үчүн, мен жашыма караганда абдан чоң ушундай жыянын жардамы аябай чоң. Андан тышкары башка мүчөлөрдөн да угам. Бул жыянын жардамы аябай зор, жакшы. Биз өзүнчө да сүйлөшөбүз да. Леди клубдо эмет алганбыз. Чогулуштарыбыз бар. Анан ошол жерден такай жакшы отзывдарды угамын. Ошо бир эле мен эмес, башка айымдар деле айтат, жардамы аябай зор депчи. Анан эми мен өзүм колөнөрчүлүк менен алектенгенде, мага ушул оборудование керек болгондон кийин мен ушул проектке катышып, балдар окутту, проектти кантип жазыш керек, кантип защита кылыш керек. Анан ошол аркылуу мен чоң проектти утуп алдым, оборудование утуп алдым. Канча баягы суммасын? 200 миң. 200 миң сомдук оборудование утуп алдым. Мага фотокамера 120 миң сомго, 80 миңге ноутбук. Анан ноутбукту алгандан кийин мен азыр ноутбукту баягы ачып, жаап эле эмес, ичинде баягы иштегенди, YouTubeга монтаж кылганда дагы көп суроолор болгондо мен ушул жерге келип акылдашам. Бул жактан сизге жардам беришет, э? Ооба, жардам беришет. Консультация аркылуу. Консультация көбүнчө абдан көп жардам беришет. Ишкердикти колдоо борборун менен ушундай натыйжага жетиптирсиз, э? Ооба. Ошо Центр поддержки предпринимателей деп коет.
ошо жерден жыян эмесине офисине келип мен аябай көп жардам аламын. Мен мага керектүү нерсени мен ошол жерден сурап дагы билип дагы балдар терең маалымат беришет. Сизге чоң рахмат Нурия эже. Ушинтип алтындай убактыңызды аябай бизге убакыт бөлүп келип берип ушундай маалымат менен бөлүшүп атасыз. Ишиңизге ийгилик, сизде айымдар көп болсун. Дагы белгилечү нерсе барбы сиз тараптан балким? Менден белгилечү нерсе ушу бардык ишкерлерди күтөбүз. Эшигибиз ачык. Келиңиздер, биз менен кызматташыңыздар.